Мен бир нерсени байкап калдым. Конушбековичтин атынан мага жазган номер 222-315 деп башталган. Шылуундар буга чейин жөнөкөй адамдарды ар кандай жол менен алдап келсе, соңку аптада министрлик, мэрия же болбосо башка кызматтардын жетекчилеринин сүрөтүн коюп, аты жөнүн жазып, кызматкерлерге бейтаныш номерлер аркылуу түрдүү шылтоолор менен тапшырмаларды берген учурлар кездешүүдө. Маселен, алдамчылардын мындай ыкмасына Бишкек мэриясынын кызматкерлери да кабылган. 8 февраль күнү Бишкек шаарынын мэринин биринчи орун басары Байгончоков Мерлан Конушбековичмин деп мага бир номерден жазып баштады. Эми алгач абдан эле сый мамиледе, саламатсызбы, кандайсыз, жакшысызбы деген сөздөн баштады. Анан негедир мен шекшип баштадым, номерине чалдым. Чалсам эле ал айтып калды, шулундар көбөйүп атат, мен атымды жамынып, ушундай баарына жазып атышат, акча талап кылып атышат, ар түрдүү нерселерди талап кылып атышат деп айтып калды. Анан мен сразу жаздым да, канча акча керек, билем сиз шулун экениңизди, мен вице-мэр менен сүйлөштүм деп жазгандан кийин ал мени уже байланышка чыккан жок, андан кийин блоктоп койду. Ошо бойдон байланышкан жок. Бул бир эле учур да, бир эле окуя. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясынын жетекчилиги, мэрдин орун басарлары же болбосо түзүмдүк бөлүмдөрдүн начальниктерине дагы, начальниктердин атын жамынып дагы ушундай кайрылуулар көп эле болуп жатат. Ушундай эле окуяга Боршайкомдун кызматкерлери да туш болгон. Алар мындай нерсе чындыкка дал келбейсин билдирип, кызматкерлерди этият болууга чакырышты. Чындыкка дал келбейт, жетекчилик эч кандай андай сообщенияларды жазбайт. Ошондой сообщениялар жазылып калса, түз кайрылып туруп же укук коргоо органдарга кайрылсаңыздар болот. Интернет алдамчылыктын бир түрү аныкталгандан кийин шылуундар улам жаңы схемаларды ойлоп чыгууда. Жаңы технологиялардын жасалма интеллекттин жардамы менен таасирдүү адамдардын сүрөтүн, видеосун, үнүн окшоштуруп пайдаланган алдамчылык жарнамалары да күч алды. Жада калса президенттин үнүн келтирише жасап, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонгондор бар. Адистер ар кандай тиркемелерди колдонууга, кылдат болууга жана сыр сөздү бат-бат алмаштырууга чакырат. Общественный местоларда паролдор ачык болот да. Аны да колдонгондо өтө кылдат менен мамиле кылыш керек да. Көбүнчө учурда ошо мошенниктер эле ошону атайын кылышы мүмкүн. Ага киргенде өзүңдүн бүт жанагындай жеке маалыматтарыңарды алып, силерге каршы колдонушу мүмкүн да. Ошондуктан жанагындай общественный интернет Wi-Fi менен колдонгондо дагы VPN менен колдонуш керек, же болбосо колдонбой коюш керек. Акча жөнөтө берүүдө же болбосо өзүңдүн бир керектүү почталарыңа же бир жеке маалыматтарыңарга доступ берүү үчүнчү. Милиция ушул күндөрү телефон шылуундары күч алганы байма-бай эскертип жатканы менен алардын тузагына түшкөндөрдүн саны азайбай эле. Ага кошумча шылуундардын кылтыгына илинбөө үчүн телефон чалган адамдарга дароо ишенбестен кайра-кайра текшерүүгө, телефондон маалымат берүүдө сак болууга чакырат. Жакында эле жогорку кызматтагы адамдын атын жамынып шылуундук кылгандардын бири кармалды. Шектүүнү тинтүү учурунда 8 дана банк картасы, жаңы 176 сим-карта жана 33 сим-картанын сырты, андан сырткары 18 чет элдик микро сим-карта жана башка USB сактагычтар, ноутбук, планшеттер, уюлдук телефондор табылган. Учурда тергөө иштери уланууда. Азыркы учурда интернет айдыңында алдамчылар көбөйгөнүнө байланыштуу Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башка башкармалыгы кызматкерлери интернет шылуундук кылган жаранды аныктап кармашты. WhatsApp мессенджери аркылуу жогорку кызматта иштеген адамдардын атынан акча каражаттарын ээлеп алуу максатта жарандарга SMS билдирүү жөнөтүлгөнү аныкталган. Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык беренеси менен иш козголгон. Ал 2006 жылы туулган аттуу жаран экени аныкталган. Азыркы учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Урматтуу жарандар, ушул сыяктуу интернет алдамчылардын тузагына түшүп калуудан сак болуңуздар. Былтыр тергөө органдары тарабынан интернет алдамчылык фактылары боюнча 379 кылмыш катталган. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.